Кетти. Салам достор. Сиздер менен мен Динара жана Элнура биз азыр Москва шаарындабыз. Элнурадагы Элефосун капсуласын ичип аябай сонун результаттарды алып атам дейт. Бул апрелден бери ичип атат. Биз телефондон эле сүйлөшүп жүрчүк. Мына мен Москвага келип, бүгүн биринчи жолу таанышып көрүшүп атабыз. Рахмат. Анан кандай результаттарды алып атасыз? Биз менен бөлүшүп Саламатсыздарбы? Биринчиден мен сизге чоң ыраазычылык билдирем. Апама мен Элефосун ичкенине 6-7 айдын жүзү болуп калды. Мен эмне себептен ичкенмин? Мен биринчи учурда грыжа болуп чыкканмын. Москва шаарында мен томографиядан грыжа деп чыгарган. И остеохондроз менин башым өтө катуу болуп, эртең менен мен өтө ачуу суу чыгарат. Ошондон мен апам себеп берип калды. Апам айтты, кызым ушул Элефосун чыгып ошентсек, сонун результат болот деди. Апамдын айткан сөзүн алып иштим. Азыр Кудайга шүгүр, результат өтө сонун. Белим оорубайт, ачуусум жок, бөйрөгүм оорубайт. Мен даже грыжадан лестницадан чыгышым өтө кыйын болчу да. Кыйналып чыктым. Азыр Кудайга шүгүр, лестницадан өзүм жүгүрүп эле чыгам. Азыр өтө сонун. Мен жолдошум дагы ичкени азыр 2 айдын жүзү болуп калды. Мен жолдошумда дагы өтө результат сонун. Кышында менин жолдошум ар кышында кыйналчу, грипп болуп, бронхит күчөп, кечинде уктаганда дем алуусу начар болуп келет. Азыр Элефосун биылгы сезондо вообще оорудум дебей, азыр мага рахмат айтат. Мен биротого жакшы болсом, сага машина алып берем деп. Азыр Кудайга шүгүр. күйөөң дагы арыктады атасың, э? Күйөөң канча айда канча килограмм арыктады? Күйөөм 2 ай болду, 2 айда бир 6 килограмм таштады. Повар болуп иштейт, ресторан. Шефтер айтты, сен эмнеге акырсың? Бат эле арыктап кетти. Эмне ооруп атасың? Жок, ооруган жокмун. Арыктап. Өзү ашыкчы эле салмагы болчу. Кабын салып, мындай азыр Кудайга шүгүр. Нормада. Мен дагы өзүң дагы арыктадың. Канча килограмм арыктадың сен? Мен азыр 4 килограмм арыктадым. Жок, өзүм нормамда. Рахмат, Элнура, чоң рахмат менен результаттарды менен бөлүшкөнүңөр. Сиздерге баарыңыздарга сунуштайбыз. ЛФ жана Элефосун капсуласын ичиңиздер, ден соолукта болуңуздар, Качан эме кылбаңыздар. Мен биринчи учурда сизге чоң ыраазычылык билдирем. Оорубаңыз, дайым жардам берип жүрүңүз.